Біз болса қайрадан Қырғызстан өзіндегі қабарларына келсек, таза қоғам долбоорун ишке ашырууда бир топ тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Акча каражаттардын тартыштыгы, кадрдык потенциал, нормативдик хукуктар базалары программанын ишке ашуусун кыйындатат. Бул тууралуу премьер-министр таза коомго арналган эл аралык жыйында билдирди. Өкмөт башчысы таза коом бизнес өкүлчүлүктүн жана инвесторлорду өз оң жардамы менен ишке ашарын, мамлекеттик санариптик системага акча салгандар болсо тоскоолдук жаратпастыгын кошумчалады. Ошондой эле экономисттер өкмөттүн таза коом долбоору көп каражат талап кылып жаткандыктан программаны ишке ашыруу бир топ кечеңдеп кетиши мүмкүндүгүн айтышууда. Мындан тышкары коомдун системадагы адаптациясы, айыл аймактардагы кадрларды даярдоо бир топ түйшүк жаратарын айтышууда. Айтор таза коомду ишке ашыруудагы кыйынчылыктар анын келечеги жана өкмөттүн элдин аң сезимин жогорулатуу, жашоо шартын жакшыртуудагы амбициялуу кадамдарына кесиптешим Исмат Ибрагимов кененирээк токтолгон турат. Исмат, жогоруда аталган кептердин бардыгы кечээ күнү таза коомго арналган эл аралык жыйында сөз болгон болчу. Конференцияга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн тартып, эл аралык IT-адистер да катышкандыгын билебиз. Жыйында таза коом санариптик өлкөгө толук өтө көп чыгым талап кылары айтылды. Ошондой эле алгач таза коомдун ишке ашыруунун этаптары жана аны ишке ашыруудагы көйгөйлөрдү сурайын деп турам. Негизи эле учурда аталган маселеге же болбосо долбоорго карата өкмөттүн алгачкы кадамдары туурасында кеп салсаңыз. Рахмат айгерим, алгач ушул ишке ашуудагы көйгөйлөрдөн мурун ушул таза коом долбоорун аткаруу этаптарына токтоло кетсем, буга чейин Кыргыз өкмөтү атайын ушул электрондук өкмөткө өтүү тууралуу чечимдерди кабыл алып, бул багытта иштеп баштаган болчу. Ал эми кечээ күнкү таза коом боюнча эл аралык жыйында премьер-министр Сапар Исаков мындан кийин ар бир министрликте 25ке чукул атай министрликтердин жардамчылары боло тургандыгын кошумчалап, бул адистер жогорку эл аралык деңгээлдеги IT технология базасында окуп, ошондой эле ушул тармакта иштеп келген адистерден боло тургандыгын, алар өкмөттүн санариптик өкмөткө өтүүдөгү багыттарын мындан ары дагы өнүктүрүп, ал жерде иштеген кадрларды система менен иштөөгө жана алга адаптация болушуна тажрыйбалар менен бөлүшүп, өкмөттүн биринчи кадамдарын ишке ашырууга өз жардамдарын беришет деген пикирин билдирди. Ошондой эле бул биринчи таза коом долбоорун ишке ашуу этабы биринчиси министрлик жана башкармалыктарда деп башында белгилегендей, биринчи алгач министрликтерде бул системалар толугу менен иштегенден кийин айыл аймактарда, жерлерде, айыл өкмөттөрдө дагы ушул системаны электрондук түргө келтирип, адамдык факторлордун таасиринен арылтуу максатында атайын окуу иштери дагы жүргүзүлө тургандыгын кошумчалады. Ал эми экинчи багыт болсо, бул саламаттыкты сактоо тармагындагы электрондук системага өткөрүү белгиленди. Бул жерде ар бир жаран кандайдыр бир ден соолугуна байланыштуу анализди тапшыргандан кийин кайсы айылдын четинде болбосун ал маалыматты электрондук түрдө алууга мүмкүнчүлүк жаратуу максатында бул кадамдар каралууда. Ал үчүн дагы интернет сөзсүз керек экендиги белгиленди. Ал эми үчүнчү багыт бул билим берүү системасына киргизилген электрондук система. Бул жерде ар бир өлкөнүн адамдык потенциалын өнүктүрүү үчүн мектептерде, айыл аймактарда, ошондой эле шаарда дагы ар бир мектеп интернетке туташтыруу керектиги баса белгиленди. Мындан тышкары ар бир айылда интернет болсун деген көзгөчө кадам дагы ташталууда. Бул жерде бүгүнкү күндө жанагы маалыматтык технологиянын заманында интернет элге суу канчалык зарыл болсо ошончолук муктаждык жаратарлыгын белгилеп, интернетсиз Кыргызстан алыска бара албай тургандыгын премьер-министр Сапар Исаков да белгиледи. Айта кетсек, буга кошумча коопсуз шаардагы долбоору эң маанилүү экендиги айтылды. Бул жогоруда белгиленген этаптарды ишке ашырууда биринчиден акча көп талап кылгандыктан казынадагы акчанын тартыштыгы, ошондой эле мурунку эски системада иштелип калган нормативдик системаларды кайра оңдоп түзөтүүлөрү киргизүү, ошондой эле мурунку системага көнүп калган жарандарды окутуу базасын жакшыртууда дагы бир топ кыйынчылыктар болорун премьер-министр өзү дагы моюндады.
Азыр өкмөт башчысы Сапар Исаковдун таза коом боюнча оюн угуп алсак. Комплекс мероприятий по Таза коом долбоорунун башкы максаты өлкөнү өнүктүрүү, билим берүү, медициналык жааты калкка оңой жана сапаттуу жеткирүү. Биз долбоордо каралган каражат менен айлык акыларды жогорулатабыз. Мен ойлойм, долбоор өнүгүү жолунда өлкөнү алдыга гана алып барат деп. государственных услуг. Исмат, негізде өкмөт башчысы өз командасынын алдында жоопкерчиликтүү, түйшүктүү жумуш турганын белгилеп, элге ыңгайлуу шарт түзүү үчүн кандай гана кыйынчылык болбосун ишке ашаарын маалымдады. Бизде көрүп атабыз, багы шаарда деле айрым бир учурларда интернеттин ылдамдык сапаты жакшы эмес болуп, ошол менен катар эле интернеттин баасы да кымбат деген маселелер дагы чыгып келет. Бул маселеде ошол кандай чечилет экен дал ушул долбоордун алкагында? Интернет маселесинде мен кыска маалымат катары айта кете турган болсом, бүгүнкү күндө Кыргызстандын 6 миллиондон ашыгыраак калкынын 4,5 миллион калкы бул мобилдүү телефондон интернет колдонот экен. Ал эми жалпы интернет колдонуучулардын саны болсо 4 миллион 600 миң кишиден ашат экен. Бул жерде Кыргызстан интернетти кайсы өлкөлөрдүн аларындагы кыскача айта кетейин. Кыргызстан айрыкча интернеттин басымдуу бөлүгүн Казакстандан алат. Ал эми Кытайдан, экинчиси болсо Орусия мамлекетинен алат. Ал эми акыркы учурларда ушул таза коом долбоорун ишке ашыруу жана Кыргызстандагы интернеттин баасын төмөндөтүү максатында Кыргыз өкмөтү Кытай менен дагы бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Эгерде Кытай менен сүйлөшүүлөр оңунан чыкса, Кыргызстандагы интернет бир топ арзандап, ошондой эле сапаты дагы бүгүнкүгө салыштырмалуу арзандамакчы. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанга келе турган интернеттин базасы биринчи Казакстанга түшүп, андан кийин Кыргызстанга бөлүнгөндүктөн анын тездиги, ылдамдыгы да ошондой эле сапаты да бүгүнкү күндө начар экендигин адистер айтышууда. Ал эми таза коомду ишке ашырууда ушул Кытай менен биргеликте интернет тармагын жөнгө салуу пландары каралууда. Бирок ошол эле көп дегенибизде канча сарпталат экен ошол таза коомдогу толугу менен ишке ашырууга? Таза коом долбоорунун жанагы документтерди электрондук системага өткөрүү үчүн эле 100 миллион доллардын тегерегинде акча каралат. Бул бир бөлүк. Ал эми экинчи бөлүгү болсо бул жанагы базалык компоненттерди санарип тармагына өткөрүү үчүн дагы 250дөн 300 миллионго чейин акча сарпталат экен. Бул көрсөткүчтөр ошол колдонулган технологиялардын сапатына жараша белгиленет экен. Аны так айтуу, так санын көрсөтүү бүгүнкү күндө бир аз кыйын болуп туруптур. Бул тууралуу азыр технология жана байланыш комитетинин төрагасынын кеңешчиси Кубаныч Шатемировдун маалымат каражаттарына берген маалыматынан инфостата келтирейин. 3 жыл мурун микрочип канча сом эле, азыр канча? Бир топ арзандады, туурабы? Биз долбоорду ишке ашырууга канча каражат сарпталаарын түшүнүп эле турабыз. Бирок так бир сумманы азырынча айта албайбыз. Себеби күн сайын технология өнүгүп, баалар болсо арзандап жатат. Исмат, негизи долбоордун координаторлугу таза коомдогу инвесторлор ишкер чөйрө жардамы менен ишке ашырабыз деп турат. Ошол инвестор туурасында дагы багы тагыраак маалымат ала албагандар ар кандай жоромолдоп жатышат да. Мүмкүн болсо ошол боюнча кененирээк токтолсоңуз, анан кызыкчылыктар боюнча, себеби бир нерсеге акча салган ишкерге анын пайдасы дагы кызыктар эмеспи? Бул жерде бул таза коом долбоорун ишке ашыруу бир канча багыттардан болгондуктан ал жерге инвесторлор дагы ошол багытка жараша бөлүнөт экен. Себеби бир мисал катары келтире турган болсом, ушул өкмөттүн электрондук өкмөттү бул эл аралык уюмдар колдоого даяр экен. Себеби ал жердеги долбоордун мазмунуна токтоло турган болсок, Кыргызстандагы жанагы коррупциялык системаларды жоюу, ошондой эле жана ар кандай туура эмес аракеттерге балта чогуу максатында ушул жанагы системага баргандары бул эл аралык донордук уюмдар дагы бул тармакты колдойт экен. Ошондой эле мындан тышкары ишкер чөйрөнү айта кете турган болсок, коопсуз шаар долбооруна бул атайын ишкерлердин
кызыкчылыгын арттырган долбоор болгондуктан буларга бул долбоорду биздин өзүбүздүн ата мекендик ишкерлер ошондой эле тышкы инвесторлор дагы бүгүнкү күндө кызыгуусу артып жана алар үчүн позитивдүү жаңылык болуп тургандыгын экономисттер ошондой эле ишкерлер клубтарынын өкүлдөрү дагы билдирүүдө. Бирок бул жерде эң баса белгилеп кетүүчү нерсе ошол келе турган же болбосо пландалган инвесторлорго атайын мыйзамдык жактан шарт түзүп, мыйзамдык жактан шарт түзүп, ошондой эле коопсуздук жагындагы алдын ала так камтып карап кетиш керек экен. Себеби биз буга чейин билебиз, жол коопсуз шаар долбоорунда тендер өткөрүлүп, андан кийин ошол тендердин жыйынтыгы сотко барып, ошондой эле ар кандай бир туура эмес иштер болгон болчу. Эгер ушундай көрүнүштөр дагы кайталана турган болсо, кызыгып турган инвесторлорду чочулатып коюшу мүмкүн экендигин экономисттер билдиришүүдө. Азыр бул тууралуу эл аралык ишкерлер клубунун аткаруучу директорунун сөзүн угуп алсак. Программасынын багыттары бар. Ар бир багытка жараша бөлөк талкуу жүргүзүш керек да. Мисалы азыр жалпысынан ушундай шарттар болуш керек деп коюп атабыз, бирок детальдарын так кандай шарт болуш керек экенин бул ар бир долбоорго жараша да, ошол программанын ичиндеги долбоорлорго жараша. Исмат, рахмат маалыматыңызга. Карашчылык билдирем. Исмат Ибрагимов болду.